түндөсү просто менен мынтип сүрдү да кадимкидейчи. Ягодично тазовое предлежание деп бул өзү да ошондой туура эмес жатыптыр да. Анан Нуран недвижимость компаниясынан үй алган адамдар менен да мындай жакыныраак таанышып көрөйүн деп атайын келдим да, сизге дагычы. Төлөп атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр ыраазы болуп атам Азаматка. Мына быйыл бүт нерсе күн өткөн сайын эле кымбаттап атпайбы? Мына 2 комнаталуу квартираны быйыл 70 миңге көтөрүп койдум. 6 базар күнү туура келген подработкага да чыгып кете берем. Иш тандабайм мен, потому что айла жок башка. Себеби өтө кымбаттап кетти квартиралар. Тарору болуп ансызда, сагындым туулган жер сени, сагындым туулган эл сени. Кээ бирөөлөр айтат, бул баланы бир жерге тапшырып коюп, кийинки балдарың нормально тарбиялабайсың деген сөздөрүн деле уктум. Бирок мен эч качан анта албайм. Бул бала менин жанымда жүрсө, мен бактылуумун да көрүп турсам, ушу көңүлүм ток. Анан наоборот муну таштап бир жака кетсем, кыжалат болом, ушу балам кантип отурду экен деп. Анан көчөдө да жетелеп жүрсөм, экөөбүз бактылуу жүрөбүз. Ал да бактылуу, мен да бактылуу. Мен кантип таштайм муну? Давай, бол. Ки дейм мен өзүм. Ки. Аха. Мындай карабай эле кийип алат да, баш аягынчы. Ушундай кийип алат. Бурап нетип элечи. Бол, тез ки. Бол, ишке чыгабыз. Ой, молодец. Ой, молодец. Аха. Ой, молодец. Мына. Монтип кыш кийип алат да. Бул немелерине карабайт. Бурап нетип, шиворот на выворот. Бирок орустар айтып калат эме деп, орус туугандар. Өзүнө бер депчи, сен мынтип муну кечки обслуживать кыла бербе депчи. Өзү кийсин деп. Давай, бол. Өзү да үйрөнсүн деп, жаман үйрөнөт деп. Ошон үчүн өзүн заставить этем мен, давай ки, бол депчи. Киет ушинтип. Давай, самында. Самында коюңуз. Давай, жуп колуңду. Жуп. Мына ушинтип кол жуабыз. Жуп давай. Ой, молодец. Жуп. Бетиң жуп эми. Бетиң жуп. Бетиң жуп. Бетиң жуп. Бетин жуубайт экен. Бетин мен жууп коем. Давай. Давай. Все. Тамакты өзү жейт. Тойдуңбу? Анан ушинтип ойномой бар. Тоюп калганда ушинтип ойнойт болчу. Значит, тоюп калды. Жегиси келбей калганда ушинтип ойноп калат. Сонун экен тамак? Аты. Сонун экен тамак. Курсак тойдубу? Эми эшикке чыгып ойноп келебиз, Мына ушинтип өзүнүн дүйнөсүндө да. Ушинтип өзү менен өзү. Эч ким менен сүйлөшө албайт. Эч ким менен ойной албайт. Өзү менен өзү байкушум ушинтип отура берет. Анан мен бир жака барып эшиктен келсем, чуркап барат да. Мен ошондо билем, значит, муну урушуп коюшкан же токмоктоп коюшкан билдирет да, айтам сразу муну эметипсиңер, бул арызданып атат депчи. А так эч ким тийбесе, бактылуу жүрсө, мага көңүл деле бурбайт. Анан ушу кичине бирөө капа кылган болсо сөзсүз мага чуркап барат. Билдирет мага. Капа кылганын, бул балдардын китептерине тишип коет да, анан таяк жеп калат. Алып бүктөп салат, жыртып салат, ошондо кичине токмок жеп калат. Тур, токто, мен кийимимди алып келейин да. Азыр. Жөн, Абдиллазиз ушинтип светти өчүрүп ойной берет бул. Так, мына ушунду кий. Так. Куртканы киет. Кел, мына шымды кий. Мына жукашым үстүндөгүсүчү. Үшүп калат.
киет, шымын өзі киет, давай. Отыр, шымын өзі киет. Давай, ки шымды. О, молодец, ки, бас. Ой, Азамат өзі киет шымды. Батау екен. Ки мұны, Абділәс, давай. Ки өзің, давай. Бұру алат бол. Ки, давай, бол. Ешке шығауыз, автобусқа шығауыз. Сен күткен қағы кетті. Ки, давай. Ой, молодец, өзі кет. Сапал. Бол, шығарба. Құткадан шығып кетеді. Все. О, жүр. Тоқта, Абділәз, тоқта. Жүр. Ой, ешік сонын екен. Ушинтип баланы көз тазалап жатқаны чыгабыз сөзсүз. 1-2 саат ойнойбуз природада. Жүр, буга чык буга. Көптөн бери келбей коюп, бул адвокат этип калган го. Быйыл апасы муну караганга да эмес, чамасы келбей эле бүт. Квартиралар кымбатчылык болуп. Давай. Мына ушинтип ойнойт. Эми тиги жаңы бүтүп аткан үйгө ушундай койдурам деп атам, сөзсүз бул бала заниматься этиш керек. Ато туура эмес болуп атат да, бул толуп кетип. Азыркы отурган үйүбүз кичине болуп атпайбы, бирөөнүн үйү анын үстүнө эчтеке кыла албайбыз. Сөзсүз бул заниматься эте турган нерселерди коебуз эми Кудай кааласа. Бүт бар жок кымбат болуп, подработкаларга чыгып кетип атпайбы, муну карабай. Давай, бол. Мынаны карма, аты. Там пад. Тихо. Там. Ладно, чык үстүгө, кыкырба. Давай. Тут. Ошол эмени мынаны жакшы көрөт, ошону ойлойт. Жылдыр. 1-2 деп эсепте, давай. 1, 2, 3, 4, 5 деп эсептейт эле. Азыр аны да айткысы келбейт. Эсепте. Кел, мына кара. Абділәс, көп. 1, 2, 3. Эгерде сиз ай сайын батирге ижара төлөп кыйналсаңыз, анда биз менен үйлүү болуп, өз үйүңүзгө төлөңүз. Сиз каалаган ушундай батирди баштапкы төлөмү жок алып беребиз. Кааласаңыздар, андан да чоң квартираны алып беребиз. Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги 3%дан 6%га чейин новостройкадан үй алып берүүгө даяр. Шаар четинен жер тилкесин алып, ушундай сонун үй алып беребиз. Ар бир адам өз үйүндө жашасын. Саламатсызбы Жылдыз Канажа? Саламатчылык.
Ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы Рахмат, отурасызбы? жакшы. Өзүңөр кандай иштеп атасыңарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биз Атай ушул Алсу медиа каналы сизге Атай маек курганы, сиздин жашоо турмушуңуз боюнча толук маалымат алганы жана ошондой эле сизден кыйын аялдар чындыгында аз да азыркы учурда. Рахмат, кыйын деп койдуң. Чындыгында азыркы учурда мындай аялдар аябай эле аз. Ошого сиздин жашоо турмушуңуз боюнча бир аз маек куруп, бир аз сиз менен толугураак жакыныраак таанышалы деп келип калдык. Абдан жакшы. Эгер мүмкүн болсо өзүңүз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Өзүм жөнүндө айтсам, Ноокат районунда, Белөөрүк айылында туулганмын. 68-жылы уже жашым бир топ эле жерге келип калды. Анан Бишкекте Маяковский атындагы кыз келиндер институтунун филология факультетин бүтүргөм. Анан турмуш ушундай экен, кечирээк балалуу болдум да мен. Анан биринчи балам бул 2008-жылкы Абдуллазиз мына ушундай өзгөчө болуп калды. Хотя туулганда эч нерсени байкаган эмесмин. 2 жашка чейин кадимки эле балдардай өрчүп өсүп келе жаткан. Анан мен өзүм ойлойм, бул эмеден болдубу деп. Бир ушундай турсак, бир чоң КАМАЗ бир 2 метр эле жаныбыздан өтүп кетти да. Аябай чоң КАМАЗ. Анда Москвада тиги Подмосковьеде жашачубуз, кыштакка окшочу, дача болчу. Анан ошол жерден чоң КАМАЗ өттү. Мен ойлогон эмесмин, бул коркот деп, ошондо аябай коркуп калды деп ойлойм мен. Ошондон кийин өзгөрүүлөрдү байкап баштадым да. Жана КАМАЗды алыстан келатканын көргөндө, үнүн укканда кулагын жаап, үйгө каччу болуп калды. Ошондон кийин прям эртеси күнү. Анан Ага чейин да өзгөчөлүгү жок эле төрөлгөндө. Жок эле, ага чейин кадимки балдардай эле өнүгүп аткан. Мен докторго барчубузго 2 жашка чейин баягы прививкалар ай сайын бара бересиң го. Ошондо барганда доктор сурайт, кандай сөздөрдү сүйлөп атабы деп бүт баарын сурайт. Ошондо мен точно айтканым эсимде да. 2 жашта уже сүйлөм эмес, сөз эмес, сүйлөм сүйлөп калды деп. Апаң кайда десе, кухняда тамак жасап атат деп сүйлөчү. Ушинтип апаң аты кийим десе, Жылдыз, Жылдыз деп сүйлөчү. Анан ошондон кийин обратный процесс кетти го деп ойлойм мен өзүм. Анан фен менен колдонгондо жанагы шумный звуктардычы кулагын жаап баштады ошондон кийин. Анан соседтерибиз бар эле ошол жерде өзбектер. Мындай кечиндешке чыгып турсак алар, балаңыз эмне мынтип калган дейт. Ошолор байкашканда мен айтам, эмне болуптур деп, мага эчтеке билинбейт. Кече ушинтип эле ушинтип кулагын жаап атат. КАМАЗ өткөндөн кийин ушинтип атат десем, балаңыз чочуп калыптыр, что-то мындай тревожный турат, башын чакап, жүрөгүн көтөртүңүз деди. Анан эми жүрөгүм Москвада, кайсы жерде, кимге барып, кантип көтөртөм билген жокмун чындыгында. Анан телефондон апамдан, тиги тайнем, чоң немден сурасам, алар мынтип суу менен апаптап кой, тиги бул дешти, ошолорду жасадым. Анан ошондон кийин кийинки балдарым төрөлүп калды, катар-катар. Бул балага внимание аз болуп калды да. Анан карасам, бул уже 3кө чыгып атат, 4кө чыгып атат, сөзү жок. Сөйлөштүрүү, сөз запасы жок болуп атат да. Билген бир 20дай сөзү бар, ошону сүйлөйт, уже өнүгүү жок, өзү менен өзү. Анан тиги балдарым чоңоюп калды, 1-2 жашар болуп, анан мен уже кыжалат болуп баштадым, бул эмне сүйлөбөйт, уже 5 жашар болуп калды. Анан анда Ноокатта турчумун, Ноокат, Ош, Бишкекке жеттим. Анан ошол жерде айтышты, балаңызга инвалидность оформить этебиз, ушундай эмеге окшоп атат. Ушундай бир Өзгөчө болуп жатат. Өзгөчө депчи, өзгөчө. Бул оору деле эмес, просто бул өзгөчө адамдар деп аталат экен. Булар соматически здоровы они, эч жери оорубайт. Просто развивается по-другому экен да, кадимки адамдардай эмес. Значит, месинде, башында бир нерсе эметет окшойт. Азыр мен мына балдарым окуп келип, булар Москвада окушуп атат, биологиянан деле окумуш кыйын окушат да. Ушулар келип мындай хромосома лишняя, хромосома жетпейт деп бир нерселерди айтып атат. Бул бирок ошол даже төрөлө кезинде эле ошондой болот экен да. Анан төрөлүп ушундай назик турат экен, ушу бир повод издеп турат экен да. Мен ойлойм, ушу КАМАЗ буга повод болуп калды. А сиз эже ушул боюңузда бар кезинде ушул балаңыз сизде кандайдыр бир врачтар бир нерсе айтып же? Жок, эч кандай прогноз болгон эмес. Эчтеке болгон эмес, э? Эч ким эч нерсе прогнозировать эткен эмес. Айтып атпаймынбы, нормально эле. Бирок роды были очень сложными. Анда өтө кыйынчылык менен төрөлдү. Мен сүйүнүпмүн, кесарево эмес, естественным путем төрөлдүм деп сүйүнүптүрмүн. Ошондо бирок кесарево кылса жакшы болмок экен деп да ойлоп кетем азыр. Ошондо возможно
башы эме болуп калдыбы деп ойлойм. Жана ноокатта пол жуган аялдар простынь менен мынтип кыштын күнү январдын 24 аябай суук түндөсү простынь менен мынтип сүрдү да кадимкидейчи. Ягодично тазовое прилежание деп бул өзү да ошондой туура эмес жатыптыр да. Анан ошентип сүрдү. Ошондо башы эме болуп калдыбы билбейм да, факторлор көп. Анан менин жашым өзү муну кечтирип атпаймынбы. Анан билбейм, 2 жашка чейин нормальный эле өнүктү бирокчу. Анан ошондон кийин мен өзүм ойлойм, бул араң турган нерсе ошол повод болуп калды, обратный процесс пошел да. Уже сөздөрү жоголо баштады, билген жана 20 сөз дагы жоголуп кетти. Вот азыр 17ге чыкты, эч нерсе сүйлөбөйт. Сүйлөсөңүз түшүнөт. Бир аз ушу балаңыздын өзгөчөлүгү боюнча айтып берсеңиз. Ооба, сүйлөсөм түшүнөт. Сүйлөсөм түшүнөт. Отур, тур, муну алып кел, алып барып бер дегендерди түшүнөт. Анан мондай звуктар. Сөз эмес, жөн. Мына ушундай светти жандырып, өчүрүп кечке ойной берет. Катты урушуп койбой сайын кечке ошентип тажабайт, бир нерсени кайталай берет да. Анан колунда жууганда ушу мынтип эле тура берет. Мынтип үйрөтө албай койдум. Анан Бишкекке бардым, Ошко бардым, Бишкекте деле платный сабактарына да катыштым, платный медицинский центр баарына бардым. Дары назначить этти, аларды деле көп дары иштик ошо 5 жашында. 1 жыл аябай көп дары иштик, бирок мен өзгөрүүнү байкаган жокмун да, ошондон кийин дары деле бербей калдым. Ар түрдүү дарыларды аябай көп ичип койду. Анан кийин айтып калышты, Россияда бул үчүн бир туугандарым Россияда болчу. Алар менен телефондо сүйлөшүп турабыз да дайым эле. Алар айтып калышты, ушундай балдарды көрүп атабыз, булар үчүн мектептер, тигиндей мындай өнүктүрүүчү борборлор көп экен, ушул жака келиңиз деп чакырып калышты, Кемеровская область. Анан 17-жылы ушул жака бардым. Балдарым менен барып, гражданство алып, мүмкүн болушунча аракетти жумшап, ушул баланы центрларга жаздырып, мектепке, коррекционный школаларга баарына бардык. Бирок увы, да, орустар айткандай, к сожалению, мен развитияны байкабадым. Мен дайыма сабактарга өзүм катышам, себеби өзүм мугалиммин да, мугалим болгон үчүн как к нему подходить, можно я посмотрю, хочу научиться депчи. Орустар жакшы разрешать этишет, сабактарда отурам, байкайм, карасам, алар деле билбейт экен деп койдум. Потому что буларга бир особая бир методика деле иштелип чыкпаптыр. Мен ошону түшүндүм. Мына Москвага чейин келдим, ошону түшүндүм. Азыр деле чогуу барып катышып, эме кылам, определенный мындай бир методика жок. Анан булар да ар түрдүү болот экен. Мындай кээ бирөөдө азыраак степенде, кээ бирөөдө орточо, кээ бирөөлөрдө өтө глубокий умственная отсталость да. Ошон үчүн буларга да строго индивидуально подход экен да. Мындай определенный бир методика жок, буларга мындай сабак өтүш керек дегенчи. Ошентип барып жүрдүк, өнүктүрүү борборлору, коррекцион школа, бирок эч кандай результатты мен байкабадым. Өзүм күчүм жеткенче мугалим болгон үчүн аракеттенип, үйдө да бүт нерсени комментариялайм. Вот мына чашка депчи, чашка ак, кичинекей, ичинде чай, кызыл, ысык, муздак депчи. Буларды комментариялайм, кайтала деп. Кезде настроениясы аябай жакшы болсо кайталайт. Анан көбүнчө унчукпайт, кайталабайт. Бул бир күндө бир жолу бир мындай настроениясы жакшы болушу мүмкүн да. Ошондо гана бир сөз кайталап калышы мүмкүн, ата кайталабайт. Анан специалисттер айтты эме деп Бишкекте. Бул бир сөздү үйрөнүш үчүн бул балага бир сөздү бир күндө 500 жолу айт дейт. 500 жолу ошондо үйрөнөт дейт. Аны деле көрдүм. Бирок 500 жолу айтканда өзүң болбой калат экенсиң, бир сөздү 500 жолу айтканда. Анан эми күчүм жетишинче өзүм билгендей тарбиялап келем да бул баланычы, аракеттенип. Ооба. Анан эми азыр Москвада деле барып атабыз центрлерге. Ал жерде деле түшүндүм. Ошол баягы эле мен билген методика. Жанагы шестилеткалар, дошколяталарга өткөн эмени, например, очки, какая, очки какие, прозрачные, чайник какой, маленький дегенге окшош эле сөз. Ушундай. Анан покажи, вот волк где живет в лесу, курица где живет в доме деп ушу сыяктуу сабактар өтүлөт экен. Бирок бул бала аны кабыл албайт. Анан мен көчөдө баратканда дагы бүт нерсени комментариялаганга аракет кылам. Бир нерсени билип калсын, кирип калсын, кабыл алып калсын деп аракеттенем да. Вот кызыл машина,
Мерседес, мурда Мерседес деген сөзү бар эле. Мерседес, Nissan Qashqai деген сөздөр жакшы айтчу. Журналда алып отуруп, листать этип эле ошо машиналарды жакшы билчү. Ошон үчүн азыр деле ошону айтам да, автобус, вертолет, кара вертолет учуп баратат деп комментарий алайм. Вертолет деп бул сөзү бар азыр. Ошо бир 5-10 сөзү бар азыр. Вертолет, автобус, самолет, Nissan Qashqai, Мерседес деген сөздөрдү айтат. Тамак салып бер дегенди айтат. Өзүнө керектүүсүн. Эми ушинтип түшүндүм, ушинтип бул бала мага берилген. Мен муну жаман нерсе деп айтпайм. Наоборот, тагдырдын белеги дейм. Себеби бул бала таптаза, эч кандай кыйтырлык кыла албайт, бирөөгө жамандык кыла албайт. Бул баланы карап туруп мен кайра тазарам да. Бул өтө таза бала. Эже ушул жерден сиздин жеке жашооңуз боюнча анда сурай кетсем, жолдошуңуз барбы, эмне жумуш кылат? Жана ошондой эле сиз эфирден сырткары 3 балам бар деп калдыңыз. Жана жолдошуңуз балаңыз төрөлгөндө кандай кабыл алды? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Жолдошум бар, бирок экөөбүз эки жолго түшкөнүбүзгө көп болду. Эми турмушта мындай нерселер болот го. Көп эле характерим не сошлись деп орустар бир сөз менен айтып коет. Ошондой характерим не сошлись. У него свои интересы дегендейчи. Балдар меники, мен балдар үчүн жашайм. Кудайга шүгүр, барына шүгүр. Анан жакшы кабыл алышкан, туулганда бүт баары. Ата-энем, кайната, кайненем аябай жакшы кишилер. Алар аябай жакшы кабыл алган. Эч нерсе билинген эмес. Кийин билинип ушундай болду, жолдошум деле билген. Анан эми ал башкача жашоону, өзү каалагандай жашоону предпочитать этти. Орустар айткандай, мейли, пускай живет себе. Мен балдарым үчүн жашайм, Кудайга шүгүр деп, мен балдарым менен жашап келем. Анан эми көп жерге барсаң эле элдер баары көрүп, мындай караганда байкабайт. Анан бир аз отурганда байкап, бул эмне, кандай бала деп, сөзсүз азыр ушундай балдар эмнегедир статистика боюнча да көп төрөлүп атыптыр да. Эмнегедир мен возрастым, факторлор көп болуп атпайбы? Возраст или мен от того, что я плохая, поэтому ушундай бала төрөлдүбү депчи. Десем, тиги звездалар, Константин Меладзенин баласы ушундай экен, Анна Нетребканын баласы бар экен ушундай, ушунун диагнозу менен. Жана президент болом деген Хакамаданын кызы бар, билсеңер керек, билесиңер да. Анан жана эмеде бир бала аякта Камила бар го, ошонун баласы ушундай экен азыр. Она же очень умная. Анан айтып атпайбы ошол Биркем дүйнөдө ооба. Бул эмнеден болот десе, бул азыр дүйнөдө адам көп, продукты жетишпейт, жер жетишпейт, тиги вирус деп ойлойм деп ошол кыз айтып атат. Мен да ошонун оюна кошулдум, возможно депчи. Вирусту кой берет экен, анан аялдар бала төрөгөндөн коркуп калыш керек экен да. Анан балдар аз төрөлөт экен, анан дүйнөдө адам аздайт экен. Ошол кыз ошентип айтып атты. Мен ошентип вирус деп ойлойм деди ошол кыз. Билбейм, же ошо вируспу, азыр ушундай балдар көп экен. Ким менен сүйлөшсөң эле, менин кошунам, менин мындай тууганымда ушундай деп көп угуп калам да. Анын баласы ушундай деп көп, анча-мынча эмес, көп эле жерде, кайсы жерде ким жолукпасын, сөзсүз тууганында же кошунасында же дагы бирөөсүндө ушундай бала кыздар бар экен да, азыр көп кездешет экен почему-то последнее время. Ооба, тилекке каршы. Анан кээ бирөөлөр айтат, бул баланы бир жерге тапшырып коюп, кийинки балдарың нормальный тарбиялабайсыңбы деген сөздөрүн деле уктум. Бирок мен эч качан анта албайм. Мен бул бала менин жанымда жүрсө, мен бактылуумун да, көрүп турсам, ушу көңүлүм ток. Анан наоборот, муну тыштап бир жака кетсем, кыжалат болом, ушу балам кантип отуруп экен деп. Анан көчөдө да жетелеп жүрсөм, экөөбүз бактылуу жүрөбүз. Ал да бактылуу, мен да бактылуу. Мен кантип таштайм муну? Энесине керек эмес бала кимге керек? Мага керек. Мага керек, Кудайга шүгүр, ушундай болсо да Кудай берген ушу баланы. Бул баланы карап тазарып, бул балага даже керек болсо сыйынып жашап келем мен. Бул да бир Кудайдын сыноосу десек болот го дейм эжеке. Кудайдын сыноосу же сизге күч кубат берсин баарынан дагы. Эми күчтүү болбогонго менин айлам жок. Туура. Күчтүү болушум керек мен. Өзүм жалгыз бой, анан бул балдар менсиз. Ошон үчүн Кудайдан ден соолук тилейм. Анан ден соолук болсо, аракеттенсең бүт баары болот бул жашоодо. Ошентип жашап келем, аракеттенип. Жылдыз эже, сиздин эки балаңыз мектеп окуучулар экен.
улуу балаңыз мондай өзгөчө. Ооба. Андан сырткары ошол сиз үйдө тамак ашты, квартплата дегендерди кандай кылып төлөйсүз, же жолдошуңуз кандайдыр бир жардам кылып турабы, же кандайдыр бир өкмөт жактан жардам келип турабы дегендей, ошол жактарын айта кетсеңиз. Мен эми балам экөөбүз пенсия алабыз. Анан балдарга Россиянын гражданы болгонубуз үчүн балдар пособие алышат, балдарга пособие төлөнөт. Ошо негизинен пенсия, пособие, анан кийин өзүм мугалиммин. Жана башында айттым го. Частный сабак берем. Алар келишет үйгө, анан кээде мен балам үчөөнө тең сабак керек десе, 3-4 болгон жерге өзүм барам кээде. Анан бир бала 1 саат, 2 саатка өздөрү келишет, ушу үйгө эле, үйдөн эле сабак берем. Ошентип жашайбыз. Эгерде ушул видеону көргөн биздин мекендештер дагы репетитор керек деп кайрылышса, сиз Албетте, үйрөтөсүз, кайрылышсын, үйрөтөм, ооба. эң сонун эжеке. Андан сырткары сиз эфирден сырткары да айтып калдыңыз. Анан ушул күнгө чейин ушу мекендештер да өздөрү көрүп атса керек, биз экөөбүз Нуран недвижимостьтен таанышып калбадык беле эжеке. Ошол күндөн баштап эле сизге келем деп эч эле убактым болбой жүрдү. Ошол ипотеканы сиз кандай кылып төлөп атасыз? Мен азыр атайы ушул Нуран недвижимостьты тартып баштагандан бери мен атайы ошол Нуран недвижимость компаниясынан үй алган адамдар менен да мындай жакыныраак таанышып көрөйүн деп атайы келдим да сизге дагычы. Ошол сыңарындай эле сизге эң эле мындай суроом, сиз ипотеканы кантип төлөп атасыз жана ошондой эле Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги менен кантип таанышып калгансыз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен мына ушу өзгөчө балам үчүн Кемероводо жашап жүрүп, бул баланы Москвага алып барыш керек, ал жакта бул бала үчүн көп нерселер бар дегенин ушул бала үчүн Москвага жылдым. Анан Москвага келгенде албетте жашообуз кыйындады. Москва кымбат шаар го. Кымбат шаар, квартира снимать этип, квартирага көп акча кетет. Бул баланы болгон центрлерге алып барып окуу, атайын мектептери бар, специализированный, ошолорго алып барып өнүктүрүүгө аракет кылып келем да. Анан ошондо квартирадан укмуш эле кыйналдык. Бул жерде өзүм үйүмдө эмес, мондай бир комнатада, мына 2 комнаталуу квартира. Ушуну 45 эле снимать этчүбүз былтыр. Анан наркы комнатасында мына жана чоң кызым жашайт. Күйөө бала 5 жашар кызы менен. Бул чоң комнатада мен 3 балам менен. 45ти жакшы эле төлөп жашачубуз былтыр. Анан ойлончумун, эми ушу Россияда жүрөм канча жылдан бери эч кандай результатым жок деп. Россияга келген адамдар баары эле результат көрсөтөт го. Тиги айылда же чоң бир үй салат, же бир иш ачат дегендейчи. Мен эч кандай результатым жок. Мен деле ойлончумун, бир нерсе кылышым керек деп ойлонуп жүрчүмүн. Анан YouTube'дан ушул Нуран кыймылсыз мүлк агенттигин көрүп калдым. Анан ушу Азаматтын сүйлөгөндөрү, айткан эмелер мага жакты, аябай убедительный, аябай грамотный бала экен. Анан комиссиясы да өтө кымбат эмес. Азамат менен таанышып, анан үй алуу жөнүндө ойлонуп баштадым да. Анан коркунуч деле болду чындыгындачы, кантип төлөйм. Анан төлөбөй калсаң коркунучтуу да, бул строго баягы срогунда сөзсүз төлөп туруш керек. Анан өзүм эсептедим, аяк буягын караштырдым, анан ушинсем болот го деп. Анан Азамат да шаштырып калды. Мына 24-жылдын июль айынан программа бүтүп атат. Сиз ушул программага илешип калыңыз депчи. Ушул сиз үчүн аябай жакшы программа, 6% менен деп. Семейная ипотека. 18 жашка чейинки балдары болсо берет эле былтыр 24-жылдын июлүнө чейин. Азыр уже бербейт. Первоначальный взнос бердиңиздерби? Жок, первоначальный взнос менде кайдан? Өзүм багып жүрсөм 3 баламды, притом бул Москвада, менде первоначальный взнос жок. Анан Азамат аябай жакшы түшүндүрдү. Вот первоначальный взнос бербейсиз, мына программа менен алсаңыз, сизге аябай мамлекеттик колдоосу бар. Өтө чоң шанс, алып калыңыз. Себеби уже бүтүп атат 24-жылдын. Анан узартпайбы, ал жагы бүтүп атат, узартылбайт точно эле, алып калыңыз дейт. Анан туура эле жакшы экен программа. Первоначальный взностагы көп жерде бериш керек го. Бул жерде кереги жок экен. Ошентип анан Азаматтын жардамы менен алып калдым. Анан төлөп атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр ыраазы болуп атам Азаматка. Мына быйыл бүт нерсе күн өткөн сайын эле кымбаттап атпайбы? Мына 2 комнаталуу квартираны быйыл 70 миңге көтөрүп койду. Туура. Аябай кыйналып атабыз. Анан эми мына март-апрелде право собственности тиет деген
эми ушул эме менен максат менен жашап калдык. Вот Кудай кааласа мына март болуп калды, март-апрелде право собственность тийсе ошо өзүнүн үйгө чыгып кетебиз, анан бул жерге квартплата төлөбөй калабыз деп сүйүнүп атабыз. Ошондо квартирага берген акча өзүбүзгө калат деп. Туура. Ыраазы болуп атам. Жакшы эле алган экенбиз, жакшы эле азамат түшүндүрүп мени шаштырган экен депчи. Туура эже. Эң сонун бул ипотеканы сиз ошондо пенсияңыздан төлөйсүз, Ооба, ипотека, пенсия, балдардын пособиясы, ошону менен төлөнүп кетет ипотека. Анан бул жака квартплата төлөп жашаш табыш керек ал үчүн. Ошон үчүн көбүрөөк иштеп калдым. Балам менен иштей албайм официально бир жерде. Муну 24 саат бою караш керек. Окуучулар келет өзүмө, жана айтып өттүм, кээде барам мен өзүм. Анан кийин 6 базар күнү туура келген подработкага да чыгып кете берем. Иш тандабайм мен, потому что айла жок башка. Себеби өтө кымбаттап кетти квартиралар. Квартплат бере албасаң Кыргызстанга кетип каласың. Эми азыр Кыргызстанга кеткенде эле туура эмес деп ойлойм. Себеби балдарым окуп атат, тарбия алып атат, тиги үйүбүз бүтүп атат дегендей ошого чыдап иштеп туруш керек болду. Туш келген подработкага чыгып кетем, иш тандабайм. Так что баарын кыла берем. Пол да жууй берем, идиш да жууй берем, анан бир жерде инвентаризация болуп калды магазинде, аны да кыла берем, кассага да отура берем, работник торгового зала дейт, аны да кыла берем. Так что универсалмын да. Турмуш мени бүт нерсеге үйрөттү. Бүт бардык кесиптин ээси болуп калдым азыр. Баарын жасап кете берем. Турмуш үйрөттү. Мен да аябай эрке кыз элем. Эч бир чайым даяр, сиңдилерим, инилерим, апам баары даярдап, көпкө чейин эркелеп жүрдүм. Ушундай эрке кыз элем, бирок жана башка түшсө байтал жорго дейт го. Башка түшүп, турмуш кыстап, ушундай универсал болуп калдым азыр. Бирок үй алганыма аябай ыраазы болуп атам. Кудай кааласа, үйгө чыгып кетсек, эми сага ушул жерден бир притча айтып берейинби? Бир семья бар экен, балдары көп экен, анан үй кичинекей экен да. Анан балдар наразы болот экен. Качан бизде чоң үй болот деп ата энесине. Биз тар жерде кыйналып жашайбыз деп арызданышат экен. Анан жанагы атасы айласы кеткенде жанагы акылмандарга барып сурайт экен да. Мен балдарым батпай атат, кантсем болот, ушинтишип наразы болуп атат десе акылман айтат экен. Андай болгон болсо сен эчки, кой, уюң барбы десе бар дейт экен. Ошолорду алып кир ошол үйгө десе, кантип өзү тар болсо десе алып кир дейт экен, алып кир. Анан алып кирет экен. Алып кирип бир жума жашап, кайра келет экен ыйлап. Өтө эле оор болуп кетти. Жашай албай атабыз десе, акылман айтат экен, төөң барбы, атың барбы депчи. Ооба десе, төөңдү, атыңды алып кир дейт экен. Кантип десе, мен айтканды кыл, сен акыл сурап келдиң дейт экен. Анан барып төөсүн, атын алып кирет экен. Анан жанагы жерде вообще жашоо невозможный болуп калат экен да. Элестетсең, балдар иши, мал, төө. Анан дагы бир жумада ыйлап келет экен жанагы акылманга. Болбой калды, невозможно депчи. Нет, дагы бирөөнү алып кир деп айтпаңыз деп ыйлап келет экен. Анан акылман айтат экен, эми барып төнү, уйду, койду, бүт жаныбарларды чыгар сыртка дейт экен. Анан үйүңдү тазалап, жууп, жашап көр дейт экен. Анан үйүнө барып ошентет экен. Анан үйүнө барып ошентсе, үй ушунчалык кенен, ушунчалык таза, ушунчалык жарык, сонун болуп калат экен. Бүт нерсе салыштырууда билинет дейт го. Анан акылманга келип аябай ыраазы болот экен да. Сизге рахмат депчи. Биздин үй ушундай кенен, жарык, таза, сонун жашап калдык, рахмат деген экен. Эми менде деле ошондой салыштырууда адам тарбияланат экен. Мурдагы жашоомду ойлойм, эркелеп жүргөн экенмин дейм. Азыр турмуш кыстап Москвада ушундай баштал байка жанагы айтканымдай байтал жорго дегендей башка универсал болуп кеттим азыр. Абдуллаз келди. Ушундай каалаганын кылып жүрө берет. Отур. Кел Абдуллаз. Абдулазиз, отур. Отур. Ушундай. Ай, молодец. Эжеке, сиз эфирден сырткары жана балаңызды ойнотуп атып бир аз ырдап калганыңызды угуп калдым да. Ооба. Мүмкүн болсо бир куплет ырдап бербейсизби эже? Ооба. Россияда көбүнчө сагынып, Кыргызстанды, туугандарыбызды, ата энебизди куса болуп жүрөбүз го. Ошого Рыспай Абдыкадыровдун "Сагындым туулган жер сени" деген ырын ырдап берейин. Хорошо, эжеке. Убайым тартып алыста, унутуп бардык нерсени,
Сарору болуп ансыз да, сагындым туулган жер сени. Сарору болуп ансыз да, сагындым туулган жер сени. Сагындым туулган эл сени. Жылдыз эже, сизге чоң рахмат. Жок дебей, бизге ушул макул деп үйүңүзгө киргизип, наныңызды коюп, мындайча айтканда чайыңызды коюп тосолганыңызга сизге чоң рахмат. Сизге эркин микрофон берейин. Эгерде ушу кыргыз элиме Нуран компаниясы боюнча, андан сырткары, мындайча айтканда, чын айтсам, кыргыз эли мен азыр эжени карап туруп суктанып отурам, себеби мындай кыйын, мындай күчтүү аялдар аз да. Бирок мындай карап турсаң, биздин кыргыз аялдар чындыгында баардыгы күчтүү. Мен сыймыктанам кыргыз экениме. Эркин микрофон берейин этесиз. Рахмат, Алсу. Сага да рахмат. Ушинтип мени элге тааныштырып, көрсөтүп, мактаганыңа. Мени эч ким деле мактабайт элесем мактап атасың. Эми эмне дейм, мен өзү по жизни оптимистмин. Мындай чегинбеш керек. Окуганмын, тарбияланганмын. Апам айтчу дайыма, жашоо бул күрөш депчи. Жашоо бул күрөш. Күрөшүп жаша, эч качан артка чегинүү жок деп. Ошон үчүн только вперед деп жашап келем мен дагы. Эми бул уялганыма аябай кубанычтамын. Азаматка чоң рахмат. Эми кыргыз элине деле айтат элем, кыз келиндер кичинекей эле жолдо бир мындай орустар айткандай препятствие болуп калса, чегинип, кыйналдым деп кайгырып отуруунун кажети жок. Дайыма бүт жерде, бүт нерседе жакшы нерсени көрүү керек адамчы. Бүт болбой бараткан чакта дагы жакшы нерсени, позитивди көрүп, ошонун өзүнө мотивация алып, алга карай умтулуп жашаш керек деп ойлойм да. Мен деле бул баламдан дагы жакшы нерсени көрөм. Жана айттым го, бул таза, бул ыйык. Бул балага мен сыйынып жашап келем. Кудайга шүгүр, ушу баламдын бардыгына ден соолук каалайм, өмүр узун болсун дейм. Ошол үчүн мен бүт аракетимди жумшайм, кам көрөм дегендей да. Ошон үчүн эч качан артка чегинбеңиздер. Только вперед дегендей. Алга карап, умтулуп, аракеттенерсеңиздер, сөзсүз максатка жетесиздер. Эгерде сиз ай сайын батирге ижара төлөп кыйналсаңыз, анда биз менен үйлүү болуп, өз үйүңүзгө төлөңүз. Сиз каалаган ушундай батирди баштапкы төлөмү жок алып беребиз. Кааласаңыздар, андан да чоң квартираны алып беребиз. Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги 3%дан 6%га чейин новостройкадан үй алып берүүгө даяр. Шаар четинен жер тилкесин алып, ушундай сонун үй алып беребиз. Ар бир адам өз үйүндө жашасын.